ушул өткөндө келип ушуну ашты кандай кылып өткөрсөк дегенде ушул бизди таласта мындай бир жаңылык киргизели деп жакында баарыбызга белгилүү могу Кыргызстан боюнча Жалал Абадта Куран жазы деген жарыш болду. Анан Куран жазы менен деген жарыш болуп, ошол жерде биздин таласта берден бир 5-6 карайка барып катышып, анан оң парадан мына жерде жигитибиз турат, бүгүн атай ошо чакырдык, мына оң парадан Кыргызстан боюнча биринчи месттен алды да таласта. Анан биз ойлонуп, мына ушул аш өткөрүп атабыз, башка нерселер болуп атат. Анан ушул ашка карап, ушул бир Куранды көтөрүү максатында областта ошол Куран каракелерди өстүрөйлү деп. Эми бул Куран Аллах Тааланын сөзү, маанилери керемет. Мисалы Аллах Таалага жакын болом деген адам ошонун сөзү менен жакын болсо жакшы болот да. Бул Куран Аллах Тааланын сөзү. Эң китебиз 30 пара Куран, бардык жерде ошону окуп атабыз. Анан ушу бир таласта жаңылык болуп калсын деп Канат Таксырга айттык. Сиз эмне кыласыз? Кандай уюштурайлы десек, ошо Куран жарышы уюштурам дедик. Анан биз Талас областында, областтын ичинде каарларды көтөрөйлү деп, областтын ичине жарыя бергенбиз. Кудай буйрса 16 бала катышты. 16 бала катышып, азыр биз баарын жыйынтыктарын чыгарып 4-күндө сизге бергенбиз. Азыр бардык каракелерди ушул жерге чакырдык, мына моллар бардык ушу Талас жергесинде Куран жаттаган каарлар. Бардыгыбыз үмүт кылабыз, биздин балдарыбыздан да мына ушундай каракелер чыксын деп. Анан булар Куран жарыш болуп, бир канча жолу Куранды катым кылды да. Катым кылып, ошо сиздин атаңызга багыштап, бүгүн ошону тандоо алдында турабыз. Эми мындай экен да, Куран бардыгыбыз үчүн, мисалы кыяматка барганда суралат бардык нерсе.